Март айынын башында Чүй облусунун Москва райондук сотунун улук сот аткаруучусу 50 000 сом пара менен кармалганы жарыяланган. Кармалган кызматкер акчаны иш бөлмөсүндөгү принтерге катууга жетишкени ыкчам тасмадан көрсөтүлгөн болчу. Экономикалык кылмыштуулукка каршы күрөш боюнча мамлекеттик кызмат билдиргендей, кармалган сот аткаруучу кыймылсыз мүлктү камактан чыгаруу үчүн 50 000 сом пара талап кылган. Бул факты боюнча пара талап кылуу беренеси менен кылмыш иши козголуп, сот аткаруучу убактылуу камоо жайына киргизилген. Кийинчерээк соттун чечими менен 2 айга камакка алынганы айтылды. Кандай гана мекеме болбосун, коррупциясы жок, служба Кыргызстанда калган жок. Бардык коррупцияга белчесинен батып кеткен. Сот аткаруучунун 50 000 сомдук парасынын чыры бүтпөй атып, 7 март күнү Бишкектеги Ленин райондук милициясынын 2 тергөөчүсү пара алып жатып кармалганы кабарланды. Тергөө материалдарына караганда алар кылмыш ишин токтотуу үчүн кылмышка шектүү адамдын жакындарынан $300 пара доолашкан. Мындай маалыматты милицияга айыпкер тараптын жакындарынын бири берген. Пахазухада болуп атат да, экөөнү, үчөөнү кармап коюп эле анан кийин биз кыйратып атабыз деп атат. Бирок кыйраган жок. Муну кыйратыш үчүн түп тамырдан бери жок кылыш керек деп ойлойм да. Элдер арыз жазбаса деле, ошол органдар, ошол коррупция менен күрөшүп аткандар элсиз эле өздөрү да аракет кылыш керек. Бирөөнүн эле арызын күтүп отуруп, анан ошол арыз жазылгандан кийин барып кармаган, аны любой адам кармаса болот да. Эми биздин мамлекетте илгерти мурдатан бери эле күчөп коррупция тамырлашып калганда, бул тамырды кысканга, кыртканга аракеттер болуп атат, бирок алгылыктуу эмес. Деген менен калктын күч органдарына ишеними күчөп кетпей турат. Орган кызматкерлерин паракорлуктун символу катары көргөндөр да жок эмес. Ишеништен кеткен де олар таза иштебейт. Жок. Эмне себептен ишенбейсиз? Эмне себептен ишенбейсиз? 50% ишенбейт, 50% ишенбейт. Талап эле болсо таза иштейт да, талап болбосо ким таза иштейт? Кыргыз ошол да. Азыр ишенбейм. Мына көрүп атасыңар го. Бүт эле чонтойлорун толтуруп, өздөрүнүн эмесине. Бирок маселенин баары күч органдарында гана болуп жаткан жок. Талдоочулардын баамында соттордун адилетсиздиги жана жемкорлукка батып калганы жалпы мамлекеттик системанын артка тартылып жатышына себеп болууда. Бул коррупцияны былгып пышып өзүнүн түшүмүн берип атат да. Бул ошонун көрүнүп атканда, бул кармалып аткандары бул миллиондон 1%ке жетпейт. Ошол эле сот аткаруучулары Ош шаарынан, Ош облусунан, Кара суунун бардык райондорунан кармаса болот. Мыйзамсыз адилетсиз чечим чыгаргандыгы боюнча соттордун 99%-ин кылмыш жоопкерчилигине тарса болот. 99%-ин бүгүнкү күндө иштеп аткан төрү судья болсо, ошонун 300-нүн үстүнөн иш козгосо болот. Жоопкерчиликке тарса болот. Прокурорлорду, тергөөчүлөрдү жана Курулай доомат менен соттолуп аткандар болуп атат. Күнөөсү жок. Адилетсиз чечимдер чыгаргандыгы жөнүндө соттордун көпчүлүгүн бүгүнкү күндө акырып камаса болот. Сот системасын тазалоо аракеттерин күчөтүүгө өлкө жетекчилиги да болгон мүмкүнчүлүктөрүн жумшап жатканы белгилүү. Каражат жагынан да, укуктук базалык реформалардан да күтүлгөн жыйынтык чыкпай жатканын президент Сооронбай Жээнбеков сынга алган. Мына каражат бөлүп атабыз. Бирок мына көрүп атасыңар, силерден азырынча ошого жараша кайтарын болбой жатат. Эскерте кетсек, күч түзүмдөрүндөгү паракорлукту жоюу маселеси өткөн жылы президент Сооронбай Жээнбеков катышкан коопсуздук кеңешинин жыйынында да көтөрүлгөн болчу. Анда айтылган расмий маалыматтар боюнча ички иштер органдары өткөн 2 жылда 65 000 кылмыш иш козгосо, анын 30% гана сотко өткөн. Ал эми сотко жиберилген иштердин 44% боюнча айыпталуучулар кылмыш жообунан бошотулган. Бирок мыйзамдуулукту көзөмөлдөп, антикоррупциялык саясатты күчөтүшү керек болгон прокуратура органынын жогорку даражадагы кызматкеринин өзү $200 000 өлчөмүндө пара алып жаткан жеринен кармалганы да маалым. Өткүрбек Рахманов, Чыңгыз Маматаев, Акниет Кеңешев, 7 канал, Ош.